Ал эми адам билбесе жүрө берет, болду, билген адамдай болду. Эң жаман нерсе да бул. Өзү билбейт, бирок билем деп ойлойт. Вал иқрар би анна дина Мухаммадин хак, пайгамбардын дини чындык деп жүрө берүү бул мушриктердин дини, эгер амал кылбаса. Лакиннаху лам яшхад ан ла илаха иллаллах ва анна Мухаммад расулуллах. Бул мушриктер билген, пайгамбарды элчи турган болсок, биз буттардын баарынан арылыш керек. Анан алар жахилия ойгонуп, кайра кой. Андай болсо биз тынч эле ушу капырчылыгыбызда өзүбүздүн ишибизди уланта берели деп уланып кетишкен. Фатх сүрөсүндө 26 аятында Аллах Таала айтат: "Изжа аллазина кафару фи кулубихимул хамия хамиятан аль-жахилия." Капыр болгондордун жүрөктөрүнө кайрадан жахилия ойгонуп кетти. Жахилия деген ошо ислам доорго чейинки ата бабаларым, эл журт, ой када салт, үрп адат биздеги деп биз мурун мындай болгонбуз, шаманизм болгонбуз, биз отко сыйганбыз, биз ошол эзелки нерсе кайтыш керек деп. Анан ошо арабтардыкы да ошосу ойгонуп кеткен. Жаш баланы биз кантип берчийбиз бул Мухаммадты? Жаш бала биздин ата өзүбүздүн үрп адатыбыз бар, сыйынган жолубуз бар, өзүбүздүн буттарыбыз бар деп жүрөктөрүнө жахилиялар ойгонуп, кайрадан ушу капырчылыгын күчөтүп салгандар болгон. Мушриктер. Ошон үчүн мусулман адам, момун адам бирөөлөрдүн сөзүнөн коркпош керек. Аллах буйруган нерсени аткарууда, Аллах тыйган нерсени тыйрууда, эл эмне дейт, журт эмне дейт, тигил эмне дейт, бул эмне дейт дегенден коркпоңуз. Аллах Тааландан бекемдик сураңыз. Эл сүйлөй берет, айта берет. Себеби көпчүлүктө чындык көпчүлүктө эмес. О интути актарман фил арт юдиллу кан сабилилла. Эгер сен көпчүлүккө баш ээ турган болсоң, анда сени бул жолдон адаштырып салат дейт Аллах Таала. Адамдардын бай айткандай кээ бирлер көпчүлүктө эмес чындык. Чындык бул азчылыкта.